Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefa. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Süyüktü bir tuğan. Tutkan orozağınızlarda Allah Teala kemçiliksiz kabul kılsın. Bugünkü sabahımızın teması Ramazan vel valideyn. Ramazan jana ata-ene. Ova Ramazan jana ata-ene. Emnege tandadım men bul sabakta. Жылдағы ıyık Ramazan ayının orozosuna karaganda bıyılkı Ramazan jana anдағы orozo özgöçö. Анткени өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу карантин анан коменданттык саат деген буйрук менен дээрлик Кыргызстандагы бардык жер мечиттер жабык болуп ар бирибиз намазыбызды үйүбүздө окуп атабыз. Былтыркыдай шыр эле чыгып ата-энебизге барып зыярат кыла албай үйдө өзүбүзчө болуп калдык. Özgöçe degenim ушул. Ушундай кырдаалда деле кээ бири ата-энесинин алдында туруп, ата-энесинин көңүлүн көтөрүп, ифтарда батасын алып, сухурда батасын алган уул кыз келиндер бар. Ошол эле учурда бир перзент бар, ата-энесин какшаткан. Же ифтар дасторконун оңдоп бере албай, же сухур дасторконун түзүктөп жасап бере албай, ата-энелердин бул жолку ыйык Рамазан айдагы туткан орозасы негедир анчейин болбой атат. Кыйналып калды. Алыскы аймактарда жүргөндөр ата-энемдин жанында болгонумда мен азыр ата-энеме ифтар бермекмин. Аябай жашынакай кылып кызмат кылмакмын десе, ата-энесинин үйүндө жашап жаткан кээ бир тууган ага-энелер бар. Алар ата-энесине ифтарлык берейин десе деле эч кандай арга жок, анткени алардын ата-энеси небак Аллахтын алдына сапар тартып кеткен, алар азыр жер астында кара жер жамынып ардак төбө салууда. Мен Рамазан жана ата-эне дегеним Рамазанда күнөөдөн тазарып, тазалангандай, жуунгандай, кечирилгендей. Үстөкө босток, нур үстүнө нур, ыйык Рамазан айда, Алланын мээрими, кечирими жааган айда, ушул ата-энеге кызмат кылып бейиштик аталып алайлы деген гана маанайда теманы тандадым. Аллах өз аятында стаъуду биллах وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله العظيم. Rabbin özünden başka hiç kimge sıyınbağını buyurdu. Bir gana özüne sıyınunu buyurdu. Özüne sıyınunu buyuru bile andan giyin daro. Özüne sıyıngandagıday ibadattın soğun alıp gelet dep. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Ata-enege kızmat kıl dedi. Allahu Ekber. 5 vakit namaz okup, 30 gün oroza tutup, hac kılıp, zeket berip, bürok ata-enesini kakşatkan insandın bul jasagan ibadattарын bürösü de kabul bolboydu. Oşun için Abdullah bin Mas'ud radıyallahu teala anhu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Ya Resulallah eyyül a'mal ahabbu ilallah. Aytыңчы, Ya Resulallah, amallardan men jasagan, jebasa barыбыз jasagan ibadattardын içinen Allah Teala'ga en sүйүктүүсү, Allah'a jagымдуусу, Allah'a jakkаны, Allah'tın jakşı görgeni kaysıl? Peygamber aytты, as-salatu li waqtiha. 5 vakit namazdı öz uçurunda turguzu. 5 vakit namazdı öz uçurunda kılu. Mından ötkön izgi iş çok. Ala to'doy
ет ысык көлдөй чык тартсаң дагы намаз окубасаң анын көзгө көрүнбөйт. Абдуллах ибн Мас'уд сурап атат. Мен Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан "Сумма айю" андан кийинчи я Расулалла, андан кийинки ишти айта салың. Пайгамбар айтты. "Биррул валидайни" ата-энеге кызмат кылуу деди пайгамбар. Ата-энеге кызмат кылуу. Карабайсызбы? Намаз окуу менен ата-энеге кызмат кылуу эриш аркак турат, жанаша. Орозо тутуу менен ата-энеге кызмат кылуу, хажга баруу менен ата-энеге кызмат кылуу, зекет берүү менен ата-энеге кызмат кылуу жанаша турат. Субханаллах. Не бир укмуш мыкты ибадат. Ата-энеге кызмат кылууну ибадат катары көргүлө. Ата-энеге кызмат кылууну жөн эле батасын алуу, башына бир тебетей кийгизип, апасынын башына ак жоолук салып койсо, болду, ошол боюнча 10 жылдан кийин бир чалып кабар алып коюу. Бул ибадаттан пайда жок. Ошон үчүн Аллах Таала Астагфирулlah. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما экөөнүн бири же экөө тең сенин алдыңда мусафир болуп, сенин колуңа түшүп калышы мүмкүн картайганда. فلا تقل لهما أف алар өз муктаждыгын, ишин даратканага барып бүтүрө албай, жаткан жеринде бүтүрүп койсо, алаканың менен мурдуңду жаап жиркенген киши болуп, уф деп тажаттың дебе, анткени андай иштин бүт баарын алар сага кызмат кылып ашырып койгон. Сен өзүңдүн ордунда эч нерсени билбей жаткан учурда алар сен булганганда алмак салмак талашып жасачу. Бүгүн келме кезек, эми сен жаса. Алар тамагын эптеп жей албаса, сен куюп берген тамак куюп берген чыныны калтырак колу менен кармай албай түшүрүп сындырып койсо, сен салган жаңы дасторконду булгап койсо, сен салган жаңы төшөгүңдү кирдетип койсо, сен жасаган евро ремонт кылып бүтүргөн бөлмөңдү кичине жыттантып койсо, эч качан пешенеңди тырыштырба. Вала танхархума шагын сындырба. Эмнени сураса макул да. Эмнеге буйруса макул да. Барын макул да. Кайтарба. Ва кул лахума каулан карима. Тескерисинче алардын көңүлүн көтөр, жүрөгүн жумшарт, ууртуна жылмайып чакыра турган жылуу, жумшак, назик сөз айт. Мына ибадат, мынауну ибадат дейт. Ата-энеге кызмат кылуу бул ибадат кадыресе. Вахфид лахума жанахаз-зулли минар-рахма. Ата-энеңе мээрим канатыңды жай. Дайым ырайымдуу болуп, мээримдүү болуп кел. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Дайым намазыңда бассаң турсаң, оозуңдан түшпөйсүн, иш кылып атасыңбы, аш жеп атасыңбы? Аллахым, мага кичинелигимде мээримин төгүп тарбиялагандай, мени бапестеп баккандай, ата-энем картайып калды, эми сен аларга өз мээримиңди, ырайымыңды жаадыргын деп, дайым батагыл, алыстагылар дагы, жакындагылар дагы. Субханаллах. Карабайсызбы? Не бир укмуш, ибадат. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Бирру абаакум ябиррукум абнаукум". Эй инсандар, перзентиңер келечекте силерге мыкты кызмат кылышын кааласаңар, анда силер ата-энеңерге кызматты чегине жеткирип жасап койгула. Ким ата-энесине мыкты кызмат кылса, баласынан, перзентинен, кызынан, небересинен, урпагынан ошондой мыкты кызматтын эселенгенин, ошондой эле кызматты эмес, андай кызматтын эселенгенин бир канча даража жогору экенин перзенттеринен күтө берсин. Мага бир жигит келди. Перзенттерим мени укпай атат деп. Өзүнүн айтып жаткан сөзүнөн учурунда ата-энесин аябай какшаткан. Эми жакшылап кулак салың. Оң кулагыңыз менен да, сол кулагыңыз менен дугуң. Жанатан бери, мен бул ата-эне жөнүндө айткан устаздын сабагын, башка устаздардын сабагын уккам дегенсип отурасыз баятан бери.
жакшылап кулак салың. Эгерде ата энең үйдө senin kabağına karap süyley turgan bolsa, senin göңülüңe karap süyley turgan bolsa, demek açık aykın bilip koya vergen, sen atenengden ak boldun. Sen atenengden ak boldun. Kızmatыңдын bari juulup ketti. Ateneng seni ak kıldı. Kuday saktasın. Mağa gelgen jigittin uçurunda atenesine kılgan kızmatın öz aytıp atat, kakşatkandarını aytıp atat. Hazır perzentlerim bürösü de men ukpay atat, gayas aytayt. Buyrugan jagıma barbay teskeri basıp atat. Emne kılışım kerek деп ыйлап атат, бирок өз учурунда аtenесин какшатып койгондугун дагы деле мойнуна ала албай атат. Аны уруп, таяк менен, дубинка менен сабап тарбиялоо деги мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Медресеге берип, Куран жаттатып тарбиялоо такыр мүмкүн эмес. Өтүп кеткен атасы менен апасына Аллахым күнөөлөрүн кечир, мен аларды какшатканмын деп чекеси менен жер сүзүп сажда кылып Аллахтан кечирим сурап, өтүп кеткен ата энесинин атынан кайрымдуулук кылып, тирүү жашап жаткан Аяш ата Айшенелерине барып алардын колун өп, кадыр баркын көтөрүп, кызмат кылмайынча перзенттери эч качан оңолбойт. Анткени Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ата энени сыйлап, кадырлап барктаганга кирет. Өтүп кеткен ата энесинин досторун кадырлап барктаса дагы деген. Да кайталап айтам. Ата энең сенин көңүлүңө карап, ушул капа болуп калбаса экен, кече да тултуңдап жүрдү эле. Бүгүн кичине кабак ачылып калыптыр. Мунун кемчилдигин айтып койсом, дагы тултуңдап, кабагынан кар жаап калбаса экен деп, ата энең senin aldığında senin kavağındı tiktep süyley turgan bolsa, sen atan menen enengden ak boldun. Sen atan menen enengden ak boldun. Senin gelinçeğindi dep, senin gelinçeğindin kavağı dep, atan menen apan uşulga çeyin tişinin kirin sorup içinen kan ötüp gele jatат. Senin göңүлүңдү dep, ушул жалгызым, ушул чынагым бактылуу болуп кетсе экен, мейли. Өсөрүбүздөн өлөрүбүз калды, чал байкуш. Кичине сабыр кылалы өлүп калабыз, анан ушул келинин бала ушул үйдүн ичинде кутурсун деп, канчалаган ата эне бармагын тиштеп жашап келе жатат. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келди. Я Расулаллах, сиз менен газаватка чыккым келет. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам Elek min apan barba dedi. Bar apam tiru. Felzemha kayt. Felzemha apandın aldında kızmat kılıver. Fe innel cennete tahta ricileyha. Ankeni sen gazatka çıkıp izdep jatkan beyiş senin uyuңdeken apandın ayağının astında katılgan beyiş durat. Apana kızmat kıl beyiştik bolosun dedi. Subhanallah. Ata enege kızmat kılуу insandı beyişke kirgizet. Oşon için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ridallah fi ridal valideyn ve sakhatullah fi sakhatil valideyn. Ata enenin ırazıçılığı insandı beyişke kirgizet. Bul degeni Allah'tın ırazılığı ata enenin ırazılığına gana çektelip toktolup durat. Kaysi bir perzentke ata menen ene ırazığı demek ağa Allah ırazı. Allah razı olgan insan demek beyişke giret. Allah'tın karı, azabı, gegi, öç alusu ata enenin açusundan karına gana toktolup durat. Kaysi bir perzentke ata ene narazı, Allah narazı. Anın namazına, orozosuna, zeketine, hacına toktolbaydı. Bir rivayatta bir kişi geldi sahaba. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ya Rasulullah men siz menen koşusu sahabalarga aralashıp gazabatka çıkkım gelet. Oşol jakta şehit bolup beyişlik boluşum kerek men dagı. Er yürektügümdü, taymanbastığımdı görsetişim kerek. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eleke validan atenen tirüğü kagılayın. Sahaba aytdı tirü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
İlzemhuma fe innel cennete tahta erculihima. Qayt. Sen cihatqa çıkpa. Sen gazabatqa barbayla koy. Qayt. Sen köksöp, tamşanıp, kusa bolup, sağınıp izdegen beyiş ataң menen apaңdın ayağın astında katılgan. Oşolorga kızmat kıla ver, beyiştik bolasың dedi. Subhanallah. Ata-enege kızmat kılуу al beyiştik. Anık görösüңөр. Azır menin sabagımды ugup, ova, tuura. Bizdin ayılda da uşunday bolgon. Men özümdön ele bayqayım dep atasыңар. Ata-enenin kızmatın kılgan insandı Allah Taala iki dünyada kadır barkın biyik kılıp koyat. Anı jasalma kılıp zorduk zombuluk menen barkın düşüröm dese dağı hiç kim anın kadırın sındıra albaydı. Oşan için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. İki günü var. Allah iki gününün azabın iki dünyaya birday çaçıp koygan. Birösü ata-enesin kakşatkandın gün azabın Allah Taala iki dünyaya birday çaçkan. Bul dünyada da jarbayt, etegi ıldıy bolboyt, kolunan hiç kaçan jakşı iş kelbeyt, ala toğdoyt, baylığı olsa dağı berekesi bolboyt. Kıyamatta azabı tozok, Kuday saktasın. A ekinci günü kaysıl jaman iş? Al biröөнün baylığına kol sunup koyu, zulüm kılıp kakşatıp koyu. Sizden zulüm görgön insan ıyla böyle Allah'ım men uşul kıynadı dep zar kakşap dua kıldı, iki dünyada oңboysuz Kuday saktasın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ata bul beyiş eşiginin ortonku can jıgaç eşigi. Beyişke girgin gelse, oşol eşikti karmap turgan dualga bekilgen can jıgaçtı sıylap, kadırlap, sılap, barktap öt. Tozoko girgin gelse, kalagan öt, kalasan tükürüp öt, kalasan tevip öt, kalasan sındırıp, kalasan kordop öt. Ata degen uşunday. Men ata jönünde süylөгөндө kebir erkekler ayallar maga çalıştı. Kanday sonun süylödüңüz. Birok uşuga çeyin atamdı ata, apamdı apa deye albay gelem. Men sizdin sabaklarыңызды görüp, sizge alkış aytıp kommentari жазгандарга uşunçalık suktанам. Kanday baktılısыңар. Ataңар, enеңер жөнүндө сөз болгондо көзүңөрдөн жаш тамып кетип баратат. А менде андай эмес да. Анткени менин атам зөкүр. Менин апам алкаш. Менин апам аягы суюк. Менин атам ууру. Мен кантип аларды ата эне дей алам дегендер дагы бар. Андыктан кадырлуу ата эне өзүңүздүн кадырыңыз менен, сый урматыңыз менен, салмагыңыз менен, баркыңыз менен перзентиңизге сиңиң. Алардын төрүндө аларга барктуу, мыкты балпайган ата эне болуп жашаганга аракет кылың. Улуу алымга канча жылдан бери бир нерсени Кудайдан суранып келем, Аллах бербей атат деди. Эмне суранып атасың? Суранганың эмне? Ай чырайлуу келинчегим бар. Үйлөнгөнүбүзгө 10 жылдан ашып кетти, перзенттүү боло элекпиз. Биз менен теңдер очор бачар болуп бала бакыралуу. Биз ошолорду көргөндө шагыбыз сынат. Алым карап туруп, ата-энең барбы деди. Экөө тең өтүп кеткен. Бир күндөгү 5 вакыт намаздан кийин Кур'ан тилават кыласың, ата-энең арнайсың. Ата-энеңдин атынан тырнактай, бармактай нерсе болсо дагы кайрымдуулук кылып чыгарасың. Ата-энеңдин атынан Аллах Тааладан истигфар айтып кечирим сурайсың. Кийинки жылы сенин үйүңдө нарестенин үнү угулат деди. Чын элеби? Албетте ошондой жасайсың. Ошондой жасады, кийинки жылы алардын үйүндө перзент үнү ыңалады. Ата-энеге кызмат кылуу бардык ишти илгерилетет. Дуа кабыл болот. Дуа кабыл болот эң негизгиси. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet. Abdullah ibn Umar rivayet kılıp atat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem intelaka selatetu rahtin mimmen kana qablakum. Silerge çeyinki yaşagan bir doğurda 3 teң tuş dos
алыскы сапарга камынып чыгып калышты. Жолдо келе жатканда аларга бет алдынан бурун чапкын, үстүнөн нөшөрлөгөн жамгыр, көзгө сайгыс караңгыда жол тартып келе жатып, жамгырдан колко болуп туралычы, келгеле мынабул жерде мен билгенден бир оюк бар, үңкүр бар. Ушул жерге кире туралы. Жан бир аз басылгандан кийин кайрадан чыгып жолубузду улантабыз деп кеңешип, үңкүргө кирип корголоп отуруп калышты. فانحدرت صخرة من الجبل فسدد عليهم الغار. Bir окумда катуу жааган жамгырдан жибиген тоо чоң ташын ылдый кулатып, бул дегени чоң таш кулап, үңкүрдүн оозун жаап калды. Аябай чоң. Аны 3 эмес 10, 20, 30 адам дагы кулата албаган чоң таш. Үңкүрдүн оозу биротоло бекилип калды. Алар ачкалыктан өлүш керек. Ары кылышты, бери кылышты болбоду. Акыры аргасы курuganda үчөөнүн бирөөсү мындай деди. Эми болбойт. Эми болбойт. Бир гана жол бар. Уккула мени. Ушуга чейинки жасаган жакшы ишибизди азыр бирден айтып, Аллах Таалага арызданып, ошону колко кылып, Аллахым, ошол учурдагы жасаган жакшы ишимди эгерде кабыл кылып, сен мага ыраазы болгон болсоң, анда сен азыр ташты жылдырасың, же ташты жылдырганга бизге өзүң күч кубат бересиң. Баштагыла деди. Өзү баштады. Allahumma kana li abawan shaykhan kabiran. Rabbim, özüň bilesin. Kartaygan atenem var ele. Özüň bilesin. Bir tuğandarım kartaygan atenem var ele. Ve kuntu la aghbiq qablahuma ahlan wala malan. Atenemden murda üybülömdü, gelinçegimdi, çırkıragan uul kız neverelerimdi dagı gözge ilbey, birinci atam menen apamdın kursagın toygozup, anan üybülömü göңүл burat elem. Özüm eçki bagat elem. Jayıttan aydap kelgen eçkimdi daim muzdaq sütün saap, ateneme alıp keletelem. Bir gün oşentip, geçirek gelip, eçkini sağa çaktı, gügüm girip ketti, aşpeş dep ateneme alıp kirgecekti, daha karangı girip, çoğun kesege süttü mel-meldete koyup kesem, atam menen apam muhtap kalıptır. Bir ulum biyaktan, bir kızım biyaktan çırkıraş bizge berinç degeninden bolboy, gelinçegimde alıp çık bulardı dep, atam menen apamdın baş çağında turup kalıp, suusap, çankap, süt je su dese, bir albay, günökör bolup kalbayın dep, karmagan sütümdü, karmagan boyunca tik turgan abalda taң attırı kürgemin. Alar taңga juuk ordularından turganda, içi balastar büdü enkeyip bergemin. Allah'ım, ateneme kılgan oşondağı sıy urmatımdı, kızmatımdı kabul kılsan, taşты жылдырасың dedile. Taş kadirese jılıp ketti. Allahu akbar. Atenege kılgan kızmattın tasiri, kadirese anı jıldıra koydu. Jıldıra koydu. Anan, ekinçisi aytты özünün başından ötken işti, üçüncüsü aytты özünden başından ötken işti. Biz bul işlerdi buyursa, keyingi sabaklarda aytabız. Ankene bizden bul sabakta, ubak çekteli olgonduğu için uzun okuyalar batpay kalbatat. Sözümdün ayağında, ene bul jarık dünya menen koşaytışıp, bul jarık dünya menen koşaytışıp, getken günü, anın übüle müçöleri, uul kız, gelin, nevere, çevireleri, avışkası bolup, gıyılap kalat. Tuğan uruğu. Allah yebne Adam, ey adam urpağı, ey mınavul enenin urpağı. Allah ün salat bürok biz uqpayız. Senin uşuğa çeyinki den soluğundan çıng boluşuna, dua tilekterinden, ibadatlarından kabul boluşuna, işinden ilgerileşine, rızkından mol boluşuna, kırsıklardan sırtqarı tınç yaşaşına sebepçi bolğon, apaң көz jumdu. Emi mından keyin den soluğun murdagıday jakşı bola berbeyt. Bata tilek ibadattaryň murdagıday kabul bola berbeyt. İşiň murdagıday ilgeriley berbeyt. Rızkyň mol bola berbeyt. Kırsıktan murdagıday sak kala berbeysin. Enebizdin, apabızdın törübüzde jön ele oturuşu biz üçün kaytalanğız beyiş. Andyktan
атаңар менен энеңер тирүүбү азыр кадырын билип калгыла. Сабакты угуп бүтөрү менен же угуп атып өчүрүп туруп атам апам бейиши болгур, мен сизди жакшы көрөм деп бир чалып же бир жазып койгула. Же болбосо дароо бата кылгыла. Же бүгүн буйурса таң аттырсаңар ифтарга кошунаңарга үйүңөргө чакырып ифтарлык бере албайсыңар, бирок аларга бир кеседен тамак таркатып койгула. Атам менен апамдын атынан деп. Атаңарга кандай кызмат кылсаңар, перзентиңерден ошондой кызмат көрөсүңөр. Табиин өзүнүн уулу менен хажга жөнөдү. Кербенге илешти. Кербен андан акы алып бара жатты. Бир учур бир жерге келгенде кербен эс алды. Картайып калган атасы баласынан дарат сындырып алайын, табарсыгым толуп калды деди. Тей алыска барып, бир дөңсөдөн ылдый өттү. Бир окумда кербен башы кербенди тургузуп жөнөдүк деди. Чабалактаган бала кербен башыга келип, тура туруңузчу, атам тияка кетти эле, бүтүп калат. Кербен баш айтты. Ушунча жык адам сенин жалгыз атаңды күтүш керек беле деп жылып кетти. Бир атасы тарапка чуркайт, бир кербен тарапка чуркайт. Ошентип бир окумда атасынын башы кылт деп дөңсөдөн көрүнүп калганда баласы чуркап барып, атабай болгур, болуңузчу, тиге кербен кетип калды, алыстап кетикчекти, мен сизди жеткере салайын деп аркасына көтөрүп чуркады. Чуркап бара жатканда атасы аябай жашып ыйлады. Баласы: "Эй ата, эмне болду? Бир жериңизди орутуп салдымбы? Же сөзүм катуу тийип кеттиби сизге?" Атасы айтты: "Жок, балам, жакшы эле. Айтыңчы ата, эмне болду? Чынын айтың. Хажга бара жатабыз. Ошончо эмгек кылып барган хажым кабыл болбой калбасын. Сизди эмнеге ыйлаттым мен? Жаман сүйлөп койдумбу?" деди. Атасы айтты: "Жок балам, жакшы, баары жакшы. Болгону куду ушул мени көтөргөн жериңден баштап, мен да өз атамды куду ушул жерден көтөрүп, тияка карап чуркаган элем" деп ыйлады. Карабайсызбы? Атаңарга эмне кызмат кылсаңар, ал кемибестен ошондой боюнча же артыгы менен эселенген абалда келет. Бар болгула. Ыйык Рамазан айыңар куттуу болсун. Аллах Таала туткан орозоңорду кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.